Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн силер менен дагы бир актуалдуу бир темага маектешким келип атат. Бул биздин өлкөдөгү башкаруу система. Өзүмдүн оюмду айтып кете турган болсом, биз кыргыз элине парламентаризм таандык. Парламент деген бул баягы ар кошкон элдин өкүлү бир жерге чогулуп, мамлекетке болгон эң ыңгайлуу чечимди кабыл ала турган орган. Мен ойлойм, кыргыздар илгертеден эле ошо парламенттик башкаруу, парламентаризмди аркалап келишкен. Болгондо дагы парламентаризмдин мындай эң адилеттүүлүгүн, бул көчмөн демократия, көчмөн башкаруу системада. Көчмөндүктүн дагы аябай сонун артыкчылыгы бар. Көчмөн эл мындай жеңил, чечкиндүү эл болгон, ошон үчүн демократиянын эң туу чокусу ошо көчмөн философияга таянган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө парламентке кантип эң мыкты кишилерди алып келе алабыз деген маселени силерге талкуулагым келип атат. Эмне себептен бул маанилүү? Анткени себеби азыр баарыңар байкап атсаңыздар керек, ар кандай партиялар калыптанып, өзүнө жакшы кишилерди тартып, анан кайра эле кандай бир бүгүнкү мыйзамга таянган системалардай ойноп иштей баштады да. Анан силерге айтып бергим келет. Мисалы үчүн ар бир партия 120 кишиден тизме калыптандырат. Ошондо чоң көйгөй бар да, мисалы үчүн баарыңарга эле белгилүү болсо керек, эң биринчи эле бир кишини чакырганда ал мен тизмеде канчанчы иретте турам деген суроону берип, баары эле ошол биринчи 10-дук тизмеге киргизи келишет. Анткени себеби парламентке өтүп кала турган болсо, ошо биринчи тизмеде турган биринчи өкүлдөр дароо парламентке кирип кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн көп жерден айтылат, что бул орундар эң приоритеттүү, баягы акча жагынан да салымың көп болсо, сен ушул жерге турасың деген бир уламыштар бар. Алардын аркасында мен ойлойм, сөзсүз түрдө фактылар бар. Анан ушинтип тизмекти чогулткандан кийин, өзүңөр билесиңер, тарыхыбызда ар кайсы жолдорду басып өттүк. Кээ бир партияларда уже парламентке келип калгандан кийин кээ бир тизмектеги кишилерди чийип салып, сен кетесиң деп, анан кийинкилерге жол берген дагы чыр-чатактар болгон. Мисалы, азыр вице-спикер болуп жүргөн Аида Исмаилованы дагы убагында Республиката журт партиясынан ушинтип кетиребиз деп соттошконго чейин барып. Анан мындай система эмнеси менен кичине туура эмес болгон себеби мындай да, 120 тизмеке Кыргызстан боюнча элдер добуш берет. А парламентке барып, тетиги жерден биздин тагдырды чече турган маселени мунун башында турган лидерлер чечип калган болуп калган да. Ошондо биз тагдырыбызды бул жердеги 100 депутатка эмес, а бунун колуна карматкан болуп атабыз да. Мисалы үчүн, бияка сонун кишилерди тизмекке киргизип коюп, шайлоодон өтүп алгандан кийин, анткени эл айтат да, могул киши болгон үчүн мен ошого шайлоо бердим, бул киши болгон үчүн мен буга шайлоо добушумду бердим деп, ушинтип добуштарын берип топтоп алгандан кийин, сен кет деп, анан кийинкилерин жылдырып, лидер өзүнө керектүү адамдарды партияга алып келип алып туруп, анан ар бир суроо боюнча биз оңго же терске добуш беребиз деп, баягы кетирген акчасынын баарын кайра топтогонго түшөт да. Ушундай болгондо эмнеси менен жаман деп айта турган болсок, мисалы, могу тизмеде турган Аида айым, сен кеткин дегенден кийин ушунча убакыт, ушунча каражат, өзүнүн кандай нерселерин баарын ушу партияга короткондон кийин сен тизмеден чыгып кет дегенде, бул дароо эле партиянын уже ичиндеги мүчөсү, ушул партия өнүксүн деген адамдан тескеринче душманга айланат да. Анткени себеби алдангандай болот да. Ушунчалык ушуга алып келип алгандан кийин эмне үчүн мени кетирет дегенсипчи. Ошентип тизменин ичиндеги канча бир ирет кишилер, ал кишилердин аркасында электораты бар, туугандары бар, дагы нерселери бар. Алар лидерге каршы чыгып,
жалпы партияны жаманаттуу кылганга барышат да. Ошентип Кыргызстанда партияң деле алдамчы турбайбы, партиянын ичиндеги лидерлер деле алдап кетет турбайбы деген бүдөмүк ойлор пайда болот да. Ошентип азыркы күндө преференциалдуу добуш берүү деген жакшы демилгени астыга жылдырайын деген демилгелер болду, бирок өткөн жок. Силерге ошо преференциалдуу деген эмне деген ыкма экенин түшүндүрүп бергим келип атат да. Ал жерде 120 тизмени каалагандай коюшат. Мисалы үчүн мени деле кел десе, мисалы үчүн мен 120 тизмеде болуп турайын, Рита деп 120-да. Анан шайлоого келгенде шайлоочу биринчи баягы канча партия аттанып атканын тизмеси чыгат. Макул 10 партия аттанып атат деп коелук. Анан дароо шайлоого келгенде мен могул экинчи номерде тургандагы партияга шайлайм деп добушун берет. Ал добушун бергенден кийин ушул партиянын 120 тизмесинде турган адамдардын фамилиясы чыгат. Анан ушул киши мен эмне үчүн ушул партияга добуш бердим? Анткени себеби могу 120-нын ичиндеги, мисалы үчүн мени же башка кишини 90-номерде турган баланчаны мен таныйм, анын ою да бар, акылы да бар, ошон үчүн мен буга добуш берип атам деп туруп, ушу 90-номерде турган кишиге дагы добушун берип коет. Шайлоо бүткөндөн кийин бунун баары автоматтык түрдө да, гана кагаз түрүндө да тастыкталат дагы. Добуш бүткөндөн кийин автоматтык түрдө эң көп добуш алган адам тизменин биринчи ордуна келет. Жазылат, мисалы үчүн 25 000 добуш алып келди шайлообузга деп. Экинчи иретте 24 950 добуш алды. Үчүнчү орундагысы мынча деп туруп, анан ылдый жака кетип отуруп, анан бул фракция аябай көп добуш алган үчүн парламентке кирди деп коет. Киргенден кийин канча орунга ээ болду дегендерди эсептейт. Анан мисалы үчүн 30 орунга же 25 орунга ээ болсо, биринчи, экинчи, үчүнчү деп туруп, баягы 120 тизменин ичинен 25ти айтат дагы, мына могулардын баары буга кирди дейт. Ошондо мисалы үчүн 26 орунда турган адам, ал аныкы мисалы үчүн 25 орунда 11 200 топтоду деп коелук, а бунуку 10 000 эле болуп калды. Ошондо бул киши билет, өйдө жактан бир кишини министрликке же премьер-министрликке жиберилсе, бир орун бошойт дагы, бул жылат да. Ошондо мынтип баягы душман кылып алган, же эмне үчүн мен биякта калып калдым деген дооматты эч ким алып кирбейт да. Бул партияга да жакшы болмок да. Мисалы мына азыркы тапта алалык да, азыркы тапта ар кайсы саясий күчтөр биригишип, бири-бири менен баягы кандай бир иретте соодалашуу болуп аткан мезгилде мындай болуп калышы мүмкүн да. Мына илгертеден бери калыптанган партиялар өзүнүн кишисин, мисалы үчүн бир деп анан экинчи орунга бул жерге алып келгиси келет. Анткени себеби 10 жылдан бери, 20 жылдан бери ушул партиянын арасында жүрдү, партиянын ишин аткарды, кандай кызматын өтөдү деп туруп, ушул жерге мисалы үчүн Асан деп коелук, Асанды ушул канча өмүрүн ошо партияга берди деп туруп, экинчи номерге коет. Үчүнчү номерге партия таанымал болуш керек да, элдер тааныган киши деп, бул жерге үчүнчү номерге бир аябай тааныган Үсөндү алып келишет, аны баары элдер тааныйт деп. Анан дагы бир киши келет, мен акчам бар, силер акча жок, каяка барасыңар? Мен деген экинчи болушум керек, эң көп каржыны мен алган атпайм деп, ал бул кишини ылдый жака түшүргөнгө аракеттенет. Ошондон эле ошо жаңы башталып атканда эле, иш башталып атканда эле ким бул жерде болуш керек деген ой болот да. Мисалы үчүн акчасы көп кишини экинчи орунга коюп кое турган болсо, ал киши адамдардын кыжырына тийген киши болуп калса, анда акчасына карабай дагы система ылдый түшүп кетип, партия таптакыр өтпөй калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде ким тизмеге кирет, канчанчы номерде болот деген эң биринчи кадамдан башталганда эле, эмне үчүн мен 20-чы болушум керек? Мен таанымал кишимин. Эмне үчүн мен 10-чу орунда турушум керек? Мен өмүрүмдү ушул партияга койгом. Эмне үчүн мен ушунча акча коротуп атып, канчанчы бир орунга кетип калышым керек деген
пикир келиспештик ушу биринчи эле кадам жасап атканда булар Кыргызстанды кантип оңдойбуз? Кыргызстанга эмне система керек? Бийликке келип калсак, биринчи кадамдарыбыз эмнени оңдойбуз деген нерседен алыс болуп, көбүнчөсү көрдүңөрбү, бизде Асан бар, көрдүңөрбү, бизде Үсөн бар деп туруп, ошолорду кандай бир ирет алдыга жылдырган койтот да. Но бирок бүгүнкү система, биз айтып аткандай, бул өзү урушка, талашка, мындай таарынычтарга алып келип туруп, ушул партияны аркалап, эмнеге мен өмүр бою аркалап жүрдүм, эгер ушул жерге келе албасам деп. Же элдер, бул ким? Эми тиги партиялаш айтат да, 10 жылдан бери партиянын ишин өткөзүп жүрдү десе, шайлоочуларга ал таанымал эмес. Ал акырын партиянын ишин жүргүзүп жүргөнү менен аны эч ким тааныбайт дагы. А бул кайдагы киши? Аны биз эч качан тааныбасак. Мындан мурун Кыргызстанга мындай жакшы иш жасап жүргөнүн көрбөсөк, эмнеге аны шайлашыбыз керек деген тизме боюнча элдердин кандай бир ойлор кетет. Ошон үчүн могу преференциалдуу системага келгенде ар бир лидер канчалык көп Кыргызстандын баары тааныган кишини алып келем деп баштаса, ошончолук элдер добуштарын берип туруп, жалпы парламенттин ичинде көбүрөөк добушка алганга кызыктар болот. Анан элестеткиле, могу киши ушунча добуш алып келгенден кийин элдин аркасынан келди да. Анан ошончо добуш алып келип алып, ар бир Кыргызстандын булуң бурчунан элдердин ишенимине ээ болуп атып, бул парламентте отуруп алып, өзүнө керектүү жашыруун иштегенге бунун уже укугу болбойт. Анан жана мажоритарный системадан азыр айтып атпайбы, бир округ, бир депутат болуш керек депчи. Эмне үчүн бул система, ал системага караганда мыктыраак деп айтып кетем? Мен дайым бир маселени мындай өзүмө карата эле түшүндүрүп бергим келет да. Мына мисалы, мен өзүм ысык көл өрөөнүнөн болом. Мен ошол жерден депутат болуп келе турган болсом, мен өзүмдүн ысык көл өрөөнүмө бир нерсе жасашым керек болот да. Анан алар, бул биздин кулун, бизге аябай жакшы бир нерселерди жасаган деп туруп, мени мисалы үчүн шайлап келет. Мен депутат болгондон кийин 5 жылдан кийин кайра шайлоо болот да. 5 жылдын ичинде мен мамлекеттин бюджетинен көбүрөөк акча алып туруп, өзүмдүн өрөөнүмө тартып туруп, ошол жактын жашоосун оңдотушум керек деп туруп, анан баягы кичинекей эле бир бюджетибиз бар болсо, кичинекей эле акчабыз бар болсо, ошону 7 дубаныга ар бирибиз тарта баштайбыз да, өзүбүзгөчү. Анткени себеби 5 жылдыкты кийин ойлойбуз да. Кой, өзүмдүн өрөөнүмө бир көпүрө салайын, жолун оңдоюн деп, акчасы аз мамлекетте үй бүлөдө деле 5 баласы бар болуп, анан 5 жака тартып атса, ыр-чырдын баары ушактан башталып, кайра өнүгүүгө келбейт да. А мындай партийный, мындай преференциалдуу добуш берүү система болсо, анда адам өзүнүн эле өрөөнүн ойлобойт. Ал жалпы Кыргызстанга ойлойт. Анткени себеби парламент деген бул мындай экономикалык кандай бир жакшыртуу эмес, ал жалпы адамдардын, жалпы экономиканын, жалпы бюджеттин мындай түзүлүшүн оңдой турган, мыйзамын чыгарып бере турган, анан ошол мыйзамдар аткарылышып атабы деген маселени ойлоно турган орган да. Анткени ар бирибиздин жашообуз ушу парламентке кызыктар болот да. Анткени себеби кийин бизди соттосо дагы ошолордун жазып берген мыйзамы менен соттойт. Пособие ала турган болсок дагы, пособиянын алган шартын депутаттар жазып мыйзамга алып берет. Мектептеги кандай бир усулдарды чыгара турган болсок, алар дагы ошо билим берүү жөнүндөгү мыйзамга киргизип беришет. Анан чыккан мыйзам дагы кантип иштейт дегенде, ошо парламенттик контролдун аркасы менен деп аткаруу бийликти чакырып алып, муну эмне үчүн жасабай элетсиң? Биз сага ушундай жакшынакай мыйзам чыгарып бербедик белек деп, булар чечиш керек болот да. Ошондо жалпы Кыргызстандын 7 областынан добуш чогултам деген киши, ал чыныгы мамлекеттин баарына тараган мыйзамдуулукту, акыйкаттуулукту, жакшы демилгелерди, миграцияга байланышкан бир демилгелерди, мындай жеке сектор иштеп кете турган, соттор туура иштеп кете турган кандай бир демилгелерди алдыга жылдырыш керек да. Ошондо ар бир область кайсы жерден болбосун, бул биздин мыкты бала, ушул өссүн, ушул алдыга жылсын деп туруп, аны моңдой колдоп туруп көп добуш беришет да. Ошондо преференциалдуу шайлоо ыкмалары ишке кире турган болсо,
бүгүнкүдөй болуп сен канчанчы номерде тизмеге киресиң деп туруп лидердин канатын өстүрүп мен чечем дегенге барбай калмак да. Анда уже айтмак, мынакей биз 120 кишиден тизме кылдык, а силердин тагдырыңар сен 5-орунда болосуңбу же 1-орунда болосуңбу, аны тетиги шайлоочулар чечет. Шайлоочулар аныктайт ким биринчи сөзсүз түрдө парламентке отуруш керек деген маселе болот эле да. Ошондо 120 кишиден баары өзүнүн салымын кошуп, жакшынакай иштерди иштеп, элдердин алдында мындай атын чыгарып, анткени атыңды чыкпасаң, сени тааныбасаң ким сага добуш берет деген болуп, өзүнүн күндө иши. Анан мисалы үчүн могу 25 өттү, сен 28 болуп калсаң дагы сенде таарыныч болбойт. Сен айтасың, 28 болсом дагы кийинки шайлоого чейин мен ушул эле ыкмада иштеп, айткан убадаларыбыздын баарын аткарып, жакшынакай иштерди жасап жүрсөк, ушул тизменин ичинен мен эмки жылы дагы мындан да көп добушка ээ болом, элим үчүн иштейин деген бир маселе болмок да. Ошон үчүн бул ыкма абдан жакшы ыкма болчу. Тилекке каршы бүгүнкү биздин бийликте өмүр бою калгысы келген атка минерлер буга кызыктар эмес. Жакшы демилгелер ошо парламенттин добушуна ээ болбой, мыйзам өтпөй калды. Шайлоого да азыраак убакыт калган үчүн бүгүн биз мондай ар түрдүү ар кошкон жаңы партияларды көрөбүз жакын арада. Анан ушу ким канчанчы тизмеде турат деген маселе бул аябай маанилүү болот дагы. Анткени себеби, урматтуу кыргыз элим, ушулардын ой жүгүртүүсүнөн, ушулардын чеберчилигинен биздин жашоо кызыктар болот да. Биздин башыбызга оор нерсе түшкөндө эле эмне үчүн деп ойлонуп калбастан жалпы ойлонушубуз керек. Ал үчүн мындай азыр мындай телефонго бир нерсени мынтип жазып койсо эле чыгып атпайбы? Бул эмне деген киши болгон? Аты жөнүн жазып койсоңор эле бүт мурунку жасаган иштерин баары чыгып калат. Кандай демилгелерди жылдырган, кандай чоң скандалдарда жүргөн, эмнеси менен элге пайдасы тийген, деги эле кандай ою бар деген бул маанилүү. Анткени себеби ушулардын башындагы билими, жөндөмдүүлүгү биздин жашоодо кийин мыйзам болуп, ушул мыйзам менен жашайсың дегенге келет да. Ошон үчүн бүгүн баарыбыздын алдыбызда чоң сыноо турат. Шайлоо деген кимдер келет, кийинки 5 жыл кандай болот, деги эле биздин мамлекет дүйнө жүзүндө болбосо дагы жок дегенде ушул регионубузда эле кандай бир татыктуу орунга ээ болобу деген чоң суроо бар да. Анткени себеби көп маселелер боюнча биз абдан артта калып баратабыз. Бир учурларда ушу демократиянын алдыңкы мамлекеттери болуп, сөз эркиндиги жагынан да алдыңкы болуп, жанагы биздин тигичүлөрдүн индустриясы да аябай өнүгүп, кыргыздардын колунан чыккан буюмдар деп да жүргөн мезгилдер болуп аткан. Тилекке каршы биз жылдан жылга өзүбүздүн позицияларыбызды аябай жоготуп, экономикалык жактан да башка жактан дагы бүгүн алдыдагы мамлекеттерге, даже региондо кирбей калганыбыз бул өкүнүчтүү. Эң чоң көйгөй бул ушу бийликти кантип калыптандырабыз, парламентке кантип мыктыларды алып келебиз депчи. Анткени себеби кылым жаңыртып келген кыргыз элим эмне үчүн мынтип чарпынбай, төгүлбөй, бөксөрбөй улутун, мамлекетин сактап келген? Анткени себеби илгертеден ушу шайлоо системасы мыкты болгон да. Алар билген, эгер мыктысын алдыга жибербесе жок болуп кетерин билген да. Ошон үчүн дайым биз сакталып калыш үчүн биздин алдыбызда мыктыбыз туруш керек деп курултайга, курултай бул азыркы парламент. Биз азыр парламентте деле жогорку кеңеш деп эле курултай деп атап койсок болот. Мына монгол туугандарыбыз хурал деп койгон, ал ушул эле курултайы. Анда биз балким өзүбүздүн баягы генетикадагы ой тутумубуз сыртка чыгып, илгертеден байыртан биздин ата бабаларыбыз курултайга мыктыларды жиберчү эле деп балким ойгонуп каларбыз деген ойда. Негизи парламентке эң мыктылар келе турган болсо, биз кыска мөөнөттүн ичинде эле дүйнө жүзүнө эң адилеттүү башкаруу системасы кандай курулуш керек дегенди көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок ошого жетише алабызбы? Бул чоң суроо. Анан бүгүн ошо силер менен
ушул маселени талкуулагым келди. Суроолоруңар, комментарийлер болсо жазыңыздар. YouTube каналга подписываться эткиле, лайк койгула. Биз дайым сиздер жазган кандай бир суроолор боюнча ушундай видеолорду чыгарып, акырындан болсо дагы элибизге маалыматты берип турганга даярмын. Урматым менен силердин кызыңыз Рита Карасартова. Рахмат.